Достор, бұл видеода мен сіздерге қысқаша аналитика жөнінде түшүндүрүп берем. Мисал айталы, bir товар саткыңыз келип жатат, бирок бул товарды Wildberries'те сатканга жарайбы, жарабайбы, бул товардын продажалары кандай болуп атат, аны биле албайсыз. Же болбосо эмне товар сатканды билбейсиз. Мен сизге азыр бул видеодо примерно кайсы товарларды кантип караш керек, алардын обороттору канча болуп атат, кандай продажалар болуп атат, ошолор жөнүндө сөз кылып берем. Өз кезегинде сиз каналга катталып, лайк, комментарий жазып койсоңуз, аябай кубанычтуу болот. Кеттик анда. Айталы. Сиздер менен Wildberries сайтына кирели. Бул сайтка кирсеңиздер, туугандар, сол жогору жакта меню деген жери бар. Бассаңыздар, Wildberries сатылып аткан эң негизги чоң категориялар чыгат. Бирок, бир баса белгилеп айта кетчү нерсе, могул жерде РУ деп турбайбы, Россия. Бул жерде бир канча өлкө бар. Армения, Белоруссия, Израиль, Кыргызстан, Казакстан. Ушуну деген Россия деп коюңуздар. Анткени эгер бул жерде деген айталы Кыргызстан деп койсоңуздар, андан соң бул жерден деген кайсы бир сөз менен, мисалы, кроссовка женский деп издесеңиздер, бул жакка бир гана Кыргызстанга доставка боло турган гана товарлар чыгат. Эми поисковиктин жакшы болушун кааласаңыздар, анда бул жерден Россия десеңиздер, Wildberries'теги товарлар максимально көп ассортиментинен чыгат. Эми айталы, бул жерден женщинам дегенге киребиз. Аялдарга кийимдер, аялдар менен байланыштуу товарларды караганыбызда, бул жерде толтура категориялар бар. Биз бул жерден эмнени карайбыз? Айталы, блузкиге кирели. Блузкиге кирсек, биздин көңүл бурушубуз керек болгон бир канча данный бар. Алардын бирөөсү могу женский блузки рубашка дегендин жанында 99319 товар деп турат. Бул эмне дегени, туугандар? Именно ушул категорияда 99000 товар бар экен. Эгерде биз бул категорияга кире турган болсок, анда биздин 99000 конкурентибиз бар деген сөз. 99000 сатуучу эмес. Кээ бир сатуучуларда блузкадан 15 штук бар, кээ бирлеринде деген 10 ассортимент бар, кээ бирлеринде бирөө бар. Иш кылып жалпы блузкалардын ассортименти 99000 штук деген сөз. Дагы бир көңүл бура турган нерсе, карасаңыздар, бул жерде эгерде категориянын астында пат категориялар бар. Айталы, блузкада 66000, блузка бодиде 3700, ал эми рубашкада болсо 29500 бар экен. Кызыгы, мисалы, мен буквально 2-3 күн мурун караганда бул жерде 29300 болчу. Демек 3-4 күнүн ичинде 200 түрдүү кошулуптур. Значит, бул категория чындыгында эле аябай чоңоюп бараткан категориялардын да. Эми ачтык. Ачкандан кийин биздин көңүл бурушубуз керек болгон бир кийинки нерсе. Бул биринчи бетте бизде 100 товар бар. 100 блузка, рубашка бар. Wildberries'те эгерде товарды деген обычный сайттан ачсаңыздар, компьютер менен бир бетте 100 товар болот. 100 товардын биринчи экөөсүнү карасаңыздар, реклама деп турат. Демек бул 2 товар реклама. Буларга карабай койсоңуздар деле болот. Бирок могул 3-чү товардан баштап бул деген ушул категориядагы эң көп сатылып аткан 100 товардын рейтинги. 1ден баштап 100гө чейин. Биринчи товарды карай турган болсок, туугандар, бул товар деген 1456 рубльден сатылып атыптыр. Баштапкы басы 7700 рубль болчу экен. Бул товар акыркы бир айдын ичинде 5452 штук сатылыптыр. Обороту канча? 9 миллион 445 миң рубль. Действительно, ушул сандарды караганда мен Wildberries'нин масштабынын аябай чоң экендигине дагы бир жолу түшүндүм. Анткени карасаңыздар, бул сатуучу деген бир эле модель рубашкадан почти 9,5 миллион рубль оборот кылып айлык. Бир кийинкиси деген 666 рубльден сатып атат. Баасы аябай арзан, балким ткани башкача болуп калышы мүмкүн. Бирок канча сатып атат? 5300 штук менен 3,7 миллион оборот кылып атат. Мисалы айталы, сиз деген рубашка саткыңыз келип атат да. Өзүңүздүн цехиңиз бар, өзүңүздүн өндүрүшүңүз бар. Карап көрсөңүз болот. 99000 конкурент бар экен, бул жерде деген 100 сатуучу бар. Ушул 100 сатуучунун эң топтогулары почти 9,5 миллион оборот кылып атат. Бул данныйларды карап атканда дагы көңүл бурушуңуз керек болгон нерсе ушул, туугандар. Бир аз ылдый түшүп, мисалы, ылдый жактагыларда бир сере караңыздар, анткени кээ бир категорияларда товарды деген эң топтогу 5-6 эле адам сатып аткан болот, калгандарына баягы доля жок да. Бул деген сөз монополия бар деген сөз. Ал эми бул жерде карап көрсөк, айталы, жана айттык го, бул жерде 100 товар бар депчи. Эми примерно ортосуна түшүп көрөлү да. Примерно ортосуна түшүп көрсөк, мисалы, бул жерде 1700дөн сатып атат, могул кийимди 1 миллион 200 миң рубль оборот кылып атат.
бир эле моделден дагы бир аз кылып түшүп көрөлү туугандар. Мисалы дейли, бул 737 рубльден сатып атат. 1,5 миллион, 1 миллион 600 миңге оборот кылып атат. Өтө жакшы. Эми караңыздар, мисалы бул жерде деген прям категориянын эң ылдыйына түштүк биз азыр. Эң ылдыйына түштүк. Эң ылдыйына түшкөндө деле 1 миллион 300 миң, 1 миллион 400 миң. Бул new деп турат, бул жаңы кошулуп тур. Значит, бул деген продвижение кылып атат, реклама кылып атат, тиги самовыкуп кылып атат, тиги бул кылып атат. Жаңы кошулуп тур, бирок уже эле биринчи топко чыгып кетиптир, биринчи страницага чыгыптыр. Ошондуктан эле мында 20 штук продажа, 24 миң продажа, 24 миң рубль оборот болуптур. Бирок жаңы чыккан товар. Эгерде сиздер дагы жаңы товар чыгарсаңыздар, биринчи 2 жума бою сиздерде дагы могул жер new деп турат. Бул деле жаңы. Бирок караңыздар, мисалы почти ошо 95-100 месталарда жүргөндөрдө деле продажалар жаман эмес. Мисалы караңыздар, бул жерде 700 штук, почти страницанын эң ылдый жагында 1,5 миллион оборот кылып атат. Бул деле эң аяктарында жүрөт 618 штук менен 1 миллион 300 миң кылып атат. Буларды неге айтып атам туугандар? Жана айткандай, биринчи беттин эң ылдыйына түшсөңүздөр, ал жерде деле продажалар жакшы болуп жаткан болсо, демек бул нишада более-менее акча жакшы деген сөз да. Эгерде ылдый түшкөн сайын могул. Эми бул эмнени түшүндүрөт туугандар? Эгерде сиздер дагы бул категорияга кирип, бул категорияда топ 100гө чыга алсаңыздар, сиздер деле примерно ушул оборотторго расчет кылсаңыздар болот деген сөз да. Вот. Айталы, башка бир немени карап көрөлү. Башка бир категорияны карап көрөлү. Бираз дагы. Мисалы, детскийге кирели. Детскийде дагы для девочек деп турат. Ал жерден деген мисалы верхняя одеждага кире турган болсок, верхняя одеждада туугандар именно балдардыкына 19996, почти 20 миң конкурент бар экен. Булардын биринчи, экинчиси жанакындай эле реклама. Бирок реклама болгондо да бул аябай агрессивный реклама кылып атканын байкасаңыздар болот. Анткени 113 штук сатыптыр. Акыркы бир айдын ичинде 519 миң рубль оборот кылып атыптыр. А бул болсо же жаңы эле реклама баштаган, же агрессивный реклама кылбай эле, анткени 4 штук сатыптыр, 18 миң оборот. Эми бул категорияны туугандар эң жакшы сатып атканы, точнее эң топтогусу 185 миң 600 рубль кылып атыптыр. Странно. Неге мындай? Муну карап көрүш керек экен. Бир кийинкиси Gloria Jeans 409 штук сатыптыр, 1 миллиондон ашык оборот кылып атат. Ал эми бир аз ылдыйына түшкөндө бул модель деле 400 штук сатып атат, почти 2 миллион оборот кылып атат. Кызыгы, мисалы бул категорияда кээ бир модельдер, бул модель болсун топто жүрөт, бирок топто жүргөнүнө карабастан немелери, обороттору, выручкалары жакшы эмес. Анын бир жанындагы турганды карап көрсөңүздөр, почти 2 миң рубльден сатып атат, 545 штук, бир эле детский модельден туугандар 1 миллион 200 миң сатып атат да. Вот. Эми ушул эле категориянын эң ылдый жагына түшө турган болсок, айталы, бул орто жактарын карап көрөлү. Орто жактарында деле 371 миң оборот кылып аткан бар, 1,5 миллион оборот кылып аткан бар. Эң ылдыйына түшө турган болсок, эң ылдыйында 748 миң оборот кылып аткан бар бул жерде, 400 миң оборот кылып аткан бар, даже миллион кылып аткан бар бул жерде. Эң акыркы 100-чүсү, бул 100-чү жаңы эле чыгыптыр, new деп турат. Бирок 99-чүсү 690 миң рубль оборот кылып атат. Туугандар, бул прям точно аналитика эмес. Ооба, бирок бул жерден сиздер жок дегенде эмне, примерно базарда эмне болуп жатыптыр дегенди аз болсо да түшүнүк алыш үчүн мен эмче жакшы инструмен. Ошондуктан сиздер вайлдерге кызыгып атсаңыздар, же кайсы бир товарды сатам десеңиздер, ушул эле жерден кирип, бул жерден өзүңүздөрдүн кызыккан категорияңыздарды таап, ошол жактан бир сыйра көз жүгүртүп көрсөңүздөр болот. Бул видеону спонтанно эле тарттым. Балким бирөөлөргө пайдасы тийип калар, анткени кээде товар аналитика дегенде бул эмнекени такыр элестете албагандар бар. Видеону көрүңүздөр, комментарий бөлүмүнө пикирлериңизди калтырыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.